إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйретіп кеткен көптеген пайдалы, сауапты дуалар, зікірлер бар. Мына ошолордун бири адам баласы намаз окуп бүткөндөн кийин же бүтөрдүн алдында ат-тахият, салаватты окугандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткен бир эң зарыл болгон дуа бар. Бул дуа жөнүндөгү хадистер Бухари, Муслим жана андан башка хадис булактарында келет. Ошол хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып атат: силердин ар бириңер ошо ташаххутты окуп бүткөндөн кийин Алла таалага кайрылып, Алла тааладан ошо 4 нерседен коргоону тилегиле дейт. Анан мынтип айтасыңар деп айтып атат да: Аллахумма инни аузу бика мин азаби жаханнам ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Мына ошо 4 нерсе. Мына ушул дуа өтө зарыл дуалардын бири. Бекем сүннөттүн катарына кирет. Керек болсо кээ бир алымдар ушул дуаны окуш важип деп да айткандар бар. Бирок туурасы Аллах алам көпчүлүк алымдардын ою боюнча ушул дуаны окуу бул бекем сүннөттөрдүн катарына кирет. Кайсы маалда окуйбуз? Ошо хадисте келгендей, тахиятты бүтүп, салаватты окуп бүтүп, салам берердин алдында ушул дуаны айтабыз. Мындан башка дуаларды айтсак болот. Анткени Ибн Масуддун хадисинде ким ошо ат-тахияттан кийин өзүнө жаккан каалаган дуасын кылсын деген. Бирок ушул дуаны такай айтып жүргөнүбүз өтө сооптуу жана өтө зарыл. Анткени бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук менен айтып атат. Негизинен шариатта эреже бар. Кайсы нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук менен айткан болсо, ал түпкүлүгүндө ушу важип милдет экенин билдирет да. Негизи ушундай. Бирок бул хадиске амал эмне себептен важип болгон жок? Анткени башка хадисте, мисалы Ибн Масуддун хадисинде ким ат-тахият окуп бүткөндөн кийин өзү каалаган дуаны кылсын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай эркин катары айткан да, эркин берүү катары. Ошондуктан алымдар мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кааласа дуа кылсын деп атат. Демек бул дуада ошол дуалардын катарында бул важип эмес деп айтышкан да. Бирок бул баягы бекем сүннөттөрдүн катарына кирет. Ошондуктан ар бирибиз ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек, жаттап алышыбыз керек. Такай ушул намаздарды окуп жүрөбүз. Мейли парз намаз болсун жана нафил намаз болсун. Салават бүткөндөн кийин башка дуаны да окусак болот жана ушуну окусак болот. Бирок ушул дуаны таштабаганга аракет кылышыбыз керек да, башка дуалар менен кошо. Эмне себептен? Анткени мунун мааниси, бул дуада келген маани өтө чоң бир маанини өзүнүн ичине камтып турат да. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ушу Алла таалага кайрылып, ушу Алла тааладан 4 нерседен коргоосун сурагыла деп атат. Мына эң биринчи баштаганда эле Аллахумма инни аузу бика мин азаби жаханнам деп айтып атабыз. О Алла таала, мени ошо тозоктон, тозок азабынан сакта деп кайрылып атабыз. Албетте, ар бир мусулмандын максаты, ой тилеги ошо тозоктон кутулуп, Алла тааланын ыраазылыгына жетип, бейишке кирүү да. Ошондуктан адам баласы баягы чоң азап болгон, ошол жерде адам баласынын тагдыры чечиле турган маселе бул тозокко кирүү же кирбөө да. Анан ушул намазда туруп биз Алла таалага кайрылып атабыз. Алла таала ушул тозок отунан мени сакта, киргизбе деп. Тозокко көз үрмөмчүлүктө адам баласы чыдай албайт. Анын азабы өтө катуу. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны атайын бизге үйрөтүп атат. Ошо ибадаттын ичиндеги ибадат да, байкасаңыздар, мына намаз өзү чоң ибадат. Анан намаздын ичинде дуа кылуу, дуа кылган ибадаттын эң абзели да. Анткени дуа кылганда жалпы жолунан Алла таала дуаны кабыл кылат. Бирок шариатта кээ бир убакыттар, кээ бир орундар бар. Ошол убакытта дуа кылсак, кабыл болуусу тез. Мына ошол кабыл боло турган дуалардын бири ошо намаздын ичинде, саждада болобу же салам берердин алдында. Мына ушул дуаны салам берердин алдында айтабыз көбүнчө. Саждада деле айтсак болот бул дуаны. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол салам берердин алдында айтууну бизге үйрөтүп, ошого үндөп кетип атат. Ошондуктан ушуну калтырбай айтышыбыз керек. Мына биринчиси ошо тозок отунан коргонуп алат атат. Андан кийинки экинчиси Аллахумма инни аузу бика мин азаби жаханнам ва мин азабил кабр. Экинчиси о Алла таала, мени кабыр азабынан сакта деп. Адам баласы бул жашоодон өткөндөн кийин, көз жумгандан кийин кабырга коюлат сөзсүз түрдө. Анан ошо кабырга киргенде кадимкидей адам баласы ошо кабыр жашоосунда тирилип, бул жашоодогудай тирилик эмес, кабыр жашоосунда тирилип, ага жаны кайтып келип, анан ошол жерде сурак берип, анан ошол сурагынан өткөн болсо, жакшы өткөн болсо, кийин кыямат күн болгонго чейин жакшылыкты көрүп, бейиштин рахатына рахаттанып, же болбосо суроодон өтпөй күнөөлүү жаман адам болгон болсо, кабырдын азабын көрөт да. Бул дагы оңой нерсе эмес. Бул дагы өтө чоң бир бале да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо кабыр азабынан дагы сакта деп Алла таала кайрылгыла деп үйрөтөт. Бул да оңой маселе эмес да. Өтө чоң азаптардын бири. Бул кыямат күнгө чейин. Мына ошол кезде адам баласы өзүнүн
кабырда өзүнүн ордун билет. Кийин бейишке барабы же тозокко барабы. Кабырда жыргалчылыкты көргөн адам Алла Таалага ошо кыямат эрте болсо экен деп сүйүнүп кайрылат. Азап көрүп аткан адам болсо, ошо кабыр азабына чыдай албай, ошо кыямат күнү болбосо экен деп тиленет да. Бул дагы жөн маселе эмес. Керек болсо бул ахли суннанын жанагы негизги усул маселелеринин бири болуп саналат да. Ахли сунна бир ооздон ошо кабыр азабы бар экенин кабыл кылышкан. Бирок исламдагы кээ бир бидатчы жана муътазила жана ошого окшогон агымдар кабыр азабын четке каккандар бар да. Кабыр азабы жок, тозокто эле азап бар, бул кабырда азап жок деп. Бул албетте жалган. Мына бул хадисте ачык айкын келип атат. Бухари, Муслим риваят кылган хадисте. Куранда да келет ошо кабыр азабын билдирген кээ бир аяттар. Ошондуктан ахли сунна бир ооздон кабыр азабына ишенишет. Ошо муътазилерден таасир алган агымдардын бири азыркы заманда жана Хизбут Тахрир деп атпайбы, мына ошолордун түпкүлүгү ошо муътазиле адашкан акылдарына таянган агымга барып такалат да. Мына ошонун таасиринен ошо Хизбут Тахрирдеги адамдар, ошолордун мүчөлөрү дагы ошо кабыр азабын четке какышат да. Кээ бирөөсү мындай билбей калып эле бирөөдөн угуп эле ишенип койбосо, бирок өзүлөрүнүн түпкү усулун кармаган болсо, булар кабыр азабын четке какышат да. Анткени ошол баштапкы башталышы алар адашуу болгондуктан кийин ошондон таасирленишкен да. Ошондуктан бул маселени билип коюу өтө зарыл. Демек мусулман баласы кабыр азабынан дагы сактанып, Алла Таалага кайрылып, Алла Тааладан ошо коргоону тилейт. Андан кийин Аллахумма инни аузу бика мин азаби жаханнам ва мин азаби кабр ва мин фитнатил махья вал мамат. Андан үчүнчүсү Алла Таала дагы биз кайрылабыз. Эмне деп? Ошо жашоонун жана өлүмдүн фитнасынан мени сакта деп Алла Таала жалдарайбыз да. Анткени адам баласы мына жашоодо, тирүүлүктө жашагандан кийин ар кандай тоскоолдуктар бар, ар кандай азгырыктар бар. Мейли ошо шахват жагынан болсун, адам баласынын каалоо, нафсине ээрчүү жагынан болсун, же болбосо шубухат деп коет. Бул туура эмес ишенимге кирип адашуу жагынан болсун. Кандай фитна болбосун, кандай азгырык болбосун, адам баласы кабылышы мүмкүн бул жашоодо. Күнөөгө кабылат, туура эмес ой пикирге кабылат. Ошондой ушул жашоодогу баардык фитналардан, сыноолордон мени сакта деп Алла Таала кайрылып атабыз. Көрүңүздөр дуанын мааниси. Анткени адам баласы адам болгондон кийин жаңылат, ары басат, бери басат, бирде болбосо бирде кыйынчылыкка, чоң азгырыктарга, чоң сыноолорго жолугат. Мына ошондон сакта деп Алла Таалага жалдарап кайрылып атабыз. Бул мына жашоодо үй бүлөдөгү фитналар болушуңар, бала чаканын фитнасы, үй бүлөнүн, аялдын фитнасы, аял үчүн эркектин жолдошунун фитнасы болушу ыктымал. Ошонун баары тең эле жашоонун фитнасы кирет да. Ошондуктан Алла Таала Куранда айтып атат: "Ва алам аннама амвалукум ва ауладукум фитна" дейт. Билгиле, чындыгында силердин мал мүлкүңөр жана балдарыңар силер үчүн фитна деп атат да. Бул сыноо биз үчүн. Ошол аркылуу биз сыналабыз. Кээде аларга жакшы көңүл бурбасак, жакшы карабасак, ошолордун арасынан биз үчүн душман да чыгышы ыктымал да. Ошондуктан Алла Таала айтып атпайбы: "Я айюхаллазина аману инна мин азважикум ва ауладикум адувван лакум фахдару". О иман келтиргендер, силердин ошо кээ бир жубайларыңар жана кээ бир балдарыңар силер үчүн душман болушу ыктымал. Ошолордон абайлагыла деп. Кайсы убакта душман болот? Эгерде ошолорду көзөмөлдөбөсөк, күнөө иштерде баш ий берген болсок, мейли бала болобу же аял болобу, аял болсо эркек, экөө бири-бирине да. Мисалы, эркек киши туура эмес иш кылып, күнөө иш кылып аткан болсо, аял ошону көрүп туруп унчукпай коюп, ага жардам берген болсо, демек эркектин фитнасына азгыртылган болот. Анын тескериси, аял кишинин күнөө иш кылганын көрүп атып же күнөө нерселер талап кылган болсо, ошого эркек макул болуп, ага түрткү берген болсо, демек ошол аялдын фитнасына кабылган болот. Ошондой эле аял менен эркек бала чакасынын күнөө талап кылган баардык сураныштарын аткара берген болсо, күнөө иш кылып аткан болсо, унчукпай жүрө берген болсо, динди, иманды үйрөтпеген болсо, ар кандай турам иштер жаса көз жумуп койгон болсо, бул демек балдардын фитнасына кабылган болот да. Демек булар ошол убакта бизге душман болот. Кайсы адамды күнөөгө түрткөн болсо, демек ошо күнөөгө түртүп аткан адам башка адамдын душманы да. Дин ошондуктан жашоонун фитнасы аябай чоң. Биз бул жашоонун башталганынан, акыл эске толуп чоңойгондон баштап акыретке барганга чейин ар кандай кыйынчылыктарга жолугабыз да. Ошондуктан Алла Тааладан коргоо тилеш керек. Ошо жашоонун фитнасынан сакта деп. Азгырыгы фитна деген ушул сыноо, азгырык, ушунун баары фитна болуп саналат. Фитнатул махья вал мамат. Мына өлүмдүн фитнасы деп. Бул кайсы келет? Өлөрдүн алдындагы фитна, өлөр алдында адам баласынын иманын шайтан талашып калышы ыктымал. Ошол өлүп атканда кандай акыбалда өлөсүң? Иманың менен кетесиңби же иманыңа ажырап кетесиңби? Бул маселе. Жаның чыккандан кийин кабырдагы сурак, кандай сурактан кантип өтөсүң? Ошо кабырдагы кыямат күнгө чейинки жашооң жана жогоруда айткандай азапка кабыласың же жыргалчылыкта болосуңбу? Андан кийин
кабырдан тирилип Алла Тааланын алдына барганда, чогулуш болгондо жакшы амалдарыңды көрөсүң, жаман амалдарын көрөсүң. Периштелер жазган дептериңди аласың, ошону оң колуң менен аласыңбы? Кандай азапка кабыл аласың? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатына жетесиңби, жетпейсиңби? Мына ушундай акыреттин баардык маселелери бар да. Мына бул дагы адамдар үчүн чоң сыноо да. Мына ошондой сыноолордон, кыйынчылыктардан мени корго деп Алла Таалага жалдырап атабыз. О Алла Таала, ушу жашоонун жана өлүмдүн фитнасынан мени сакта деп. Андан кийин акыркысы, төртүнчүсү, ва мин шарри фитнатил масихид даджал. Кээ бир риwаяттарда ва мин шарри фитнатил масихид даджал деп келет, кээ бир риwаятта болсо ва мин шаррил масихид даджал деп, фитна деген сөзү жок. Экөө тең эле бирдей маанидә. Ва мин шарри масихид даджал десе, ошо даджалдын жамандыгынан сакта деген сөз. Ва мин шарри фитнатил масихид даджал болсо, ошо даджалдын фитнасынын жамандыгынан сактайт. Анткени бул сыноодо ошондон сакта деген тилек да. Мына бул дагы орчундуу маселе. Мына кыямат күнү болуш бул анык нерсе, бирок качан болору бизге белгисиз. Бирок ошол кыямат күн башталганга чейин кыяматтын майда белгилери бар, чоң белгилери бар да. Ошол чоң белгилердин бири бул даджалдын чыгышы да. Масих даджал деп коет. Көйлөп угуп жүрөсүздөр да, даджал чыгат экен, бар экен деп. Даджал деген ушул адам баласынан чыккан эле бир адам болот, кийин келет. Ал ошол даджал деп аталган себеби, даджал деген сөз бул өтө чоң жалган, катуу жалган дегенди билдирет да. Мындайча даджал десе бул аябай жалганды катуу айткан, жалган айтып, чоң жалгандарды айтып элдерди азгыргандыгы үчүн даджал болуп калган да. Масих деген мааниси бир көзү көрбөгөн кашак болот да алчы, көзү көрбөйт. Ошондуктан масих даджал бир көзү сүртүлгөн, көрбөй калган деген мааниде. Мына ошонун фитнасы болот. Ошол даджал чыгып бүт ааламды, бүт жерди кыдырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ал ушу 40 күн жерди, ар бир жерге кирип кыдырат деген да. Ошонун 40 күндүн биринчи күнү 1 жылга тете болот деген. Бир күнү 1 жыл ай сыяктуу. Экинчи күнү 1 айга тете, үчүнчү күнү 1 жумага тете, калган күндөрү башка күндөргө эле окшош деген да. Мына ошондой кылып ар бир жерге барып элдерди азгырат. Мындайча айтканда элдердин ыйманын талашып, тозокко алып келгенге аракет кылат. Алла Таала ошо элдерге чоң сыноо үчүн ошо даджалга көптөгөн адамдардын колуна келбеген нерселерди берип койгон да. Чоң азгырыктарды берип койгон. Ошо менен азгырат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу даджалдын фитнасынан сактанууну Алла Таалага өзү кайрылып дуба кылчу жана үммөтүндө үйрөтүп кеткен да. Ушундан сактангыла, ушундан коргонгула, Алла Тааладан жардам сурагыла депчи. Мына ошондуктан ушу дуаны үйрөтүп атат. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейинки баардык пайгамбарлар өз үммөттөрүн эскертип, ошондон сактангыла деп эскертип кеткен да. Демек, мунун фитнасы, бул даджалдын фитнасы, азгырыгы өтө чоң, аябай чоң. Бул жөнүндө көптөгөн хадистер келген. Элестетип көрүңүздөр, бул келет, элдерди азгырып, баардык жерге кирет, баардык шаарларга кирет. Бир гана Мекке менен Мадинага кире албайт ал жерде, ошо периштелер коргоп турган болот да. Анан анын дейт мындай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, жанында бейиши тозогу болот, мындай бейиш сыяктуу өлө коос нерселер жерди көрсөтүп, ошондой эле азап сыяктуу тозогун көрсөтөт. Мына менин бейишим бар, тозогум бар, мен силердин баягы Кудайыңар мени ээрчигиле деп азгырат. Адамдарды кааласа өлтүрүп коет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким анын тозогуна кирсе, бейишке кирген болот, бейишине кирсе тозогуна кирет дейт. Асманда туруп жаан жаа десе жаап коет. Жерден өсүмдүктөр өс десе өсүп калат. Кээ бир адамдарга келип атаңды апаңды тирилтип берейин деп туруп, баягы шайтан менен байланышты. Анан шайтан ошо атасынын апасынын кейпинде келип тирилип көрсөтүп, ушундай чоң азгырыктар кылат да. Аябай чоң фитна болот. Анан ошондон мына сактангыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Анткени адамдар ошолорду ээрчип кетиши толук ыктымал. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, ошолорду Асбахан деген тараптан ошо 70 000 еврей алгачкылардан болуп ээрчийт деген. Жана көпчүлүк ушу илимсиз надан адамдар ээрчийт, аялдар ээрчийт деген ушундай нерселер. Көпчүлүк аялдар ээрчийт деген. Анткени бул аябай мындайча айтканда чоң жалгандуу, чоң сыйкырды көрсөтүп атат да. Элдерди азгырып, түрлүү куулуштарды көрсөтөт. Анан аны көргөн адам бат эле азгырыкка кирип кетет. Ошондуктан даджал чыккан кезде адам баласы ага барбаш керек, жанына жолобош керек. Ушундай дуаларды окуп, дайыма баягы коргонуп тилеп жүрүш керек. Бала чакага, жакында туугандарга, досторго үйрөтүш керек. Анткени кайсы убакта чыгат, муну эч ким билбейт. Биз туш келбей калсак дагы биздин урпактарыбыз, бала чакалары туш келип калышы ыктымал. Болбосо, даджал чыкканы менен мунун белгиси, мына кафыр деген белгиси ачык айкын эле көрүнүп турат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да, эки көзүнүн ортосунда кафыр деген жазуу бар дейт. Муну ар бир момун баласы окуйт дейт да. Бирок ошого карабай азгырылгандар көп болот. Көрүңүздөрбү? Анан өңү түзү дагы аябай кебете суук да.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыпаттагандай. Денеси чоң, өңү кызыл, бир көзү кашак, көрбөйт, жүзүмдүн мөмө сыяктуу мындай тостоюп чыгып турат болуп. Өңү жаман. Буту тойдук мындай. Кольцо бут деп коебуз го, ошондой согум, ошондой жүрөт. Ошого карабастан ошо кебетеси суук, чачы мындай үпсөйгөн, тармалташып кеткен, кебетеси суук болсо дагы ошого карабай адамдар ээрчийт да. Мына кандай фитнаны көрүңүздөрбү, жамандыгын. Алла таала ошондой кылып өң суук жаратып койсо дагы элдер ошого жанагындай көрсөткөн сыйкырына, жалганына ишенип ээрчип кеткендер толтура да. Бул деген өтө чоң фитна да. Мына Аллах субхана таала ошону көрсөтүп, кейпин көрсөтүп, мына бул деп, эгерде ал чыныгы Кудай болуп жаратуучу болсо, ал өзүнүн кейпин оңдоп алат эле да. Муктаж болбойт эле да. Ошого карабастан канча деген адамдар ээрчип кетет да. Демек мунун фитнасы өтө аябай чоң да. Ошондуктан биз ушуну намаз окуп, Алла таалага жалдырап, бизди корго деп жалдырабыз. Аллах субхана таала баарыбызга пайдалуу илим берсин. Жана ушу дубада айтылган кабыр азабынан, тозок азабынан, жашоонун, өлүмдүн фитнасынан, жана ушу даджалдын фитнасынан баарыбыз сактап, акыретте баягы жүзү жарык момун мусулмандардан кылсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.